Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер. Биз бүгүн атайын башталгыч класстарга уюштурулган окуу керемет долбоордун негизинде электрондук китептерди окуу, балдарга кантип окутабыз, балдарга кантип жеткизебиз, балдарды кантип китепке тартуу максатта ушул семинарды уюштуруп жатабыз. Бүгүнкү семинарда ата-энелер менен электрондук китепти кантип иштетүү деген максат коюлду. Электрондук китепти биз атайын Bloom Library деген сайт бар. Бул сайтты мен сиздерге жөнөтөм. Бул сайтта башталгыч класстын 4 классына тең ар бир класска 3 деңгээлде бөлүнүп, бир канча электрондук китептер берилет. Электрондук китептер бир эле кыргыз китепти, кыргыз элинин жомоктору эмес, бүтүн дүйнө элинин жомоктору чогултулган. Анан бул жөн эле китептер эмес, атайын иллюстрациялык, башкача айтканда атайын сүрөттүү, балдарга кызыктуу болуш үчүн жаркын сүрөттүү китептер болуп эсептелет. Бүгүнкү электрондук китепте биз 1 класстын 1-3 деңгээлинен Коркоп Арстан деген текстти чыгарманы тандалды. Түшүнүктүү барыңыздар? Коркоп Арстан бул Кария Пулариеванын котормосу артында жазылган Лиза Эстаркунсе дегендин чыгармасы болуп эсептелет. Кыргыз тилинде 2020-жылы kodolgan ekan. Anda bize teksti çıkarmanın başlaydı. Korkok Arslan. Bugünkü jomogumuz Korkok Arslan'da da var. Korkok Arslan'ın başlı kahramanları Gepard, Arslan, Fil, anın ikinci çıkan Jayden, Krokodil bolup eseптелет. Ошон үчүн биз иллюстрациялык китеп болгондуктан алгач ар бир каармага жараша оригами жасайбыз. Акылсыздарбы? Кана сиздерге түстүү кагаздар берилген, оригами жасай бериңиз. Берген түстүү кагаздан оригамини пайдаланып, биз атайын баш каармандардын иллюстрациясын даярдап алдык. Кана көрсөтүп коюңуздар иллюстрацияны. Назиже, сиздер эмне жасадыңыз? Крокодил. Эмиран апасы эмне жасадыңыз? Арстан. Арстан, ал жакка карап коюңуз. Так, Аркен апасы Гепард, да? Так, көрсөтүп коюңуз. Так, Нурбектин апасы фил жасаптыр. Сиз эмне жасадыңыз? Нурбектин апасы чычкан жасаптыр. Азамат Имран апасы эмне жасады? Түлкү. Дагы эмне жасап атасыздар? Дагы түлкү окшойт, да? Азаматсыздар, мына ушинтип балдарга жөн эле айтып койбостон жасап, анан чогуу жасап бир нерсе кылсаңдар, балдардын ортосунда кандайдыр бир жогуу сезимдер пайда болот. Бала ошого кызыгат, бала ошого умтулат. Анан мындан ары эмне болот экен деп, балада божомолдоо стратегиясы пайда болот. Божомолдогон бала көп нерсеге жетет. Себеби божомолдоо бул ой жүгүртүүнүн дагы бир түрү болуп эсептелет. Ой жүгүрткөн баланын мээси иштейт, акылы иштейт. Акылдуу бала алыска барат деп биле бериңиздер. Аны эмесе бүгүн биз божомолдоо стратегиясы аркылуу алгач даярдап алдык. Эми каармандар жөнүндө сөз сүйлөшөбүз. Эмиран апасы, айтың, Арстан кандай жаныбар? Табигый жашоочу. Жырткыч жаныбар, туура. Жырткыч жаныбарда кандай болуш керек? Сапар. Кандай болуш керек? Коркуш керек. Так, Нурболоттун апасы чычканды жасаптыр. Чычкан кандай табигатына? Коркок, дагы эмне десек болот? Эмгекчил десек болобу? Эмгекчил аябай, жазы менен үйүрүнө дан ташыйт. Фил кандай жаныбар деп ойлойсуз, Нурбектин апасы? Күчтүү, алып, чоң, дагы табиятынан. Кандай сапаты кандай? Акылдуубу, чококпу, же акылсызбы? Акылдуу. Филдер акылдуу болот, Филдердин мен аябай кичине болгону менен бирок акылдуу, бирок эске тутуусу башкаларга караганда начар. Данизанын апасы крокодил кандай жаныбар деп ойлойсуз? Коркунучтуу, жырткыч. Кайда жашайт? Суда жашайбы? Суда жашайт. Гепард кандай жаныбар деп ойлойсуз? Гепард кайда жашайт? Ал кандай тумдар экен? Сиздер билесизби Гепард? Шынында
шығармалардың сапаты мен сіздерге стиктер бергенмін. Стиктер бергенмін, мындай стиктер. Стиктерге 2-3 сөзменен ар біріңізбен астыға жазышыңызға өзіңіздер деймін. Заттық белгісіне қарыз. Başlı kahramanlardır, zarattır belgesi. Çoğun, alt, anfol, atması, çoğun. 3-4 Sizlerge 30 sekund. Sen canıvarsın de. Demek canın var de. Sen ayvay çoğunsun de. Bala öyle kanday çoğun değil. Aslan dep koşmuyor. Bürok al çöp çektesiz. Çöp çektesiz. Andan keyin dağı tappay atadi bala. Dağı dedi, ana tüsü köp bolot deysiz. Ana dağı tapasa, en akılsın o oynadası, ana burada uzun bolot deysiz. Ana bala oylamayı kendine deydi bunu. Gördüğünüz gibi sizde söz aytardaslar. Sözü bala öyle koçum oldu. Bir de kendi balaya yapış gerek. Tavşan. Bu aylabay olmayı bilse. Azamazlar uşunday oyunlarda video kılsanızlar. Temağa mayınlarımızın temamız korku arsılar. Çünkü anda mesela biz yapalım. Gün жылуу жаныбарлар баары уктап жатышат. Ошол сүйлөм текстине катышкан туура десеңиздер макулмун деп жазасыздар. Туура эмес десеңиздер макул эмес дейсиздер да келип жазасыздар. Түшүндүңүзбү? Нерсе жазып коюңуздар. Биринчи сүйлөм. Күн жылуу жаныбарлар баары уктап жатышат. Ne de oynuyorsunuz? Yok yazmışlar. Makulmun deysiz dagı. Makulmun? Makul. Anan keyin жазасыздар. Себеби күн жылуу баары уктайт да, эмне кылышат деп ошолса. Жок, макул эмесми? Күн жылуу болгондон кийин жан бала эмне кылыш керек? Ойнош керек. Вот, анда болбосо мындай учурда макул эмес деп жазыңыз. Мындай деп. Мындай да жазды. Макул эмес. Мындай. Макул эмес. Биз макул. Эми, андан кийин улайбыз. Arslan менен гепард урушуп кетишет. Ойлонуп коңуздар, гепард менен арслан урушуп кумдан. Алар урушуп кетиши мүмкүнбү? Урушат, макул. Жазыңыздар анда урушат деп. Урушуп кетет деп ойлойсуз. Себеп жазыңыздар. Балдар ошо ооба жок деп ооба көп бар. Жеңил алышым жок, ошону жазыңыз. Жок, болбойт. Arslan çıkıp ne tarafa gideceksin? Yok hem de falan yerde bananını koçak bize getirdin mi maymunlar? Yok maymunlar alıştı. Ay kızlar bu arslan bu şeyde karmakta dedi. Karmak geçin mümkün. Zaten mümkün olsa bol makullar Sen makulsuzlar mı okuyorsun? Sen bana doğru Kim bolboysa bir sebep. Yok, ben arslan emin oynaganda korkpoy. Boluşu mümkün mü çıkarma ayakta? Bolboy sebep. Boluşu mümkün. Boluşu mümkün ya. Korku varsa akırıp demem aslında dayanır da korku varsa bolboy koyacak korku. Değil korkpoy kalın. Ama kim oturmuşsunuzlar bu makineniz? Bolot değil, azamatsızlar. Sizler ne dediniz? Bolot boy de var. Makul emesiz. Arkanday aracı oylor menen biz Kocaman Dostlar seriyasının çıkarmanı okuğanға çeyin emne kılıp aldık, dizip aldık. Dayınız dizip aldı. Yemi çıkarmanı çok okuduk. Çıkarmanı biz elektronlu variant boyunca barkodan ekran var. Biz bağır üzerine dedik, makul emesiz dedik, ekosu makul. Orada iki arkanadan bilmek güzellerini kim anlaştık böyle, kimse. Yemişim de sözümün de jumble degen emne. Tokoy, kanday tokoy? Tokoyun türleri çok da. Çıtırman tokoy. Anan çıtırman degen ne düşünüyoruz? Konumuzda sözler çıtırada sizlerge. Çıtırman degen ne bilir? Koyu tokoy azamaz. Koyu, ayavay jirış, tokoyla etabız ha. Jirış olsun. Ecikisiz başlayınca muhtar cetat dedi, oynam cetat dedi.
Аларда ойноп жатат. Ушуларды турбайбы? Ошону сиздер табышыңыздар керек. Андан кийин Арстан кел экөөбүз ойнойбуз деди. Кана мага жете аласыңбы? Зу деп качты. Мен ойногум келген жок. Мен жеңилип калам деди. Көрдүңүздөрбү? Не деп койдук биз? Арстан менен Бекат урушуп кетишти. Демек эмне деп койдуңуздар көбүңүздөр? Макул Эмеспиз. жок. Макулбуз деп койгонсуздар. Бул жерде экөө урушкан жок. Түшүнүктүбү? Эми Арстан менен ойночу деди. Пил. Экөөбүз таш утушабыз. Бабак деп жөнөдү Пил. Ойногум келген жок. Мен жеңилип калдым деди. Арстан. Окуп кетерейин, кийин карайсыздар кайсы экен. Биз менен ойночу Арстан дешти маймундар. Кана кимибиз көбүрөөк банан жей алар экенбиз. Ням-ням. Банандарды жеп, маймундар чуркап кетишти. Ойноп коюм, анткени мен жеңилип калам, деди Арстан. Арстан, кел ойноп, мына муну секиребиз, деди жейин. Зып-зып этип секирди жейин. Ойногум келген жок, мен жеңилип калдым, деди. Арстан, кел ойнойбуз, деди. Сүзүп жарышабыз. Чап-чуп деген боюнча кетти чыгат. Мен ойногум келген жок. Мен жеңилип калам, деди Арстан. Крокодил бирден ашып кетти. Крокодил алдыга озуп чыккан сайын Пил аны кытыгылап жыргап ойноп жатышты. Уху деп кубалашып кетишти. Крокодил менен Пил жарышып сүйлөп жүрүштү. Арстан крокодил менен Пилдин сүзүп жүргөнүн карап, маанайы сүз алсыз кетти. Эмне деп койдуңар? Арстан алардын сүзүп жүргөнүн көрүп сүйүнүп кетти. Бул жерде эмне отурат ада? Арстан Макул эмеспиз. Макул эмеспиздер. Так. Арстан менен Бекат урушуп кетишти. Эмне болду ала? Ойноп деди. Достук катары бирге мамиле көрсөттү, бирок Арстан эмне болду? Демек макул эмес. Арстан менен ойнобойт, себеби жеңилип калам деп ойлойт. Маймун секиргенди таштан башка, ал эми жерден маманын дегени башка. Тескерисинче маймун экен Крокодил Арстан менен суда ойногусу келди. Пил менен Арстан бири-бирин кытыгылап жыргап ойношчу. Пил менен Арстан деп атат. Көрүңүздөр маймун. Пил алардын Арстан алардын сүзүп жүргөнүн көрүп сүйүнүп кетти. Арстан бананын кабагын басып чайкаланып кетти. Эми ал ойногондон коркпойт. Мына көрдүңүздөрбү? Окугандан кийин анча бизге башка чыгармалар келип чыкты. Эми сиздер дагы үйдө ушундай чыгарма баштасаңыздар. Бир чыгарманы айтасыздар да электрондук китептерди ачасыздар. Балам, бүгүн биз сен менен мына жомокту окуйбуз. Бул жомок эмне жерде болот деп ойлойсуң? Жомоктар кандай өзү? Эмнелерди кыла алат? Эмнелерди кыла алат деп эмне кылышса керек? Алдын ала бул жомоктун стратегиясын пайдаланып, бир канча мына суроолор автоматтык түрдө өзүңүздөн кирип берип, жазып түшүнүп кереги жок. Бала макул жегем келебиз. Эми келин чыгарманы угуп көрөйүк дейсиздер дагы. Сиздер көмөгүндө электрондук китептерди эметасыздар, окуп көрүңүздөр. Арадан сүрөт тартып, органик колдонуп, эмне кылсаңыздар болот? Иллюстрациялык өзүнчө китеп даярдасаңыздар. Көрүңүздөр, эки жакты кошуп сиздер эмне кылсаңыздар, сүрөттөсүңөр. Жейин таштан ташка секирди. Ыкчам таштан ташка секирди. Так, кимге бар кездерден? Крокодил, жырткыч жаныбарлардын бири крокодил, суда сүзгөндү, же судан ол жерде кыргыз жакшы көрүш. Балдар, крокодил чоң, кичине, жашыл эле кыска сүйлөм түзбөсүн, ал сүйлөмөсүн, ал сөз акашы. Балдар сүйлөм түздө гана анын жан дүнүйөсү эмне болот? Кеңейет, сүйлөмдү коруу. Канчалык сүйлөмдү коруу болсо, адамдар менен байланышы, коммуникациясы эмне болот? Аябай тыгыз өрчүйт, азаматсыз. Так, эми мындан кийин эмне кылабыз? Эми бүгүнкү
Çıkarmanın negizgi maksatını aytayım. Emne üçün korku bastan diye atam. Emne üçün alıp korku. Neden korku? Yengilip kalıştan mı? Yengilip kalıştan. Özüm kişi sezgiyle baksam Biroq korkunu yengish uchun birinchi nima qilish kerak? O'zini qadriga sotish kerak. Harakat qilish kerak. O'zining qo'rqinishini o'zi nima qilish kerak? Yengish kerak. Mana aslida qo'rqsa nere tayyorlab ketijati, ağa o'sha tayyorlangan ayay javob kelsa, andan ko'ra boshqalar da suyun uchun birga bo'lishib, yig'lab o'ylab qolishdi. Baldarımızlarga dağı shunday ma'lumot kerak. Baldarga dağı nima qilish kerak? Demak, ko'rib özünü açış gerekiyor. Korksa da korkmadığa karata emek kılışınızda gerekse korksa da korkuyor kalası yürümüyorsunuz diye emek kılış gerek. Yok bu kural bayit bir koysanızda kaladağı siz dokman, baladağı arttı. İşe çık gerek. Senin turmuştamından daha senin uçu var. Andan gençliği yüzünde bir hiç nasıl bir kaladan bir uçluğuna baba korkuyor. Yani şu ben sana aldım.